Assalamu alaikum туугандар. Америкада кыргыздардын арманы силерге айтып берейинчи. Көгүнөн эмес, агынан жарылайынчы. Америка азыр оңой эмес болуп калды. Кыргызстан көздөн учуп атат го. Кыргызстанды канчалык сагынгандымды билсең кана. Бүгүн өлгөндүн үстүнө көмгөн кылып, кашайып трагымда бузулду. Бул жерде эч ким сени күтпөйт, эч ким жардам бербейт. Өзүң керексиң. Азыркы учурда мигранттар мындан кийин трак айдай албайт деген ушактар көбөйдү. Американын стрессин Америкага келип, мигрант болгон киши түшүнбөйт. Америка, кандай гана адамдарды алып келбейсиң. Ата-энемди сагынганымды айтпай эле коеюн эми. Туугандар, мага деле подписка таштап, комментарий жазып койгулачы. Кыйын болбосо. Бул жактан үйлөнүп алайын десем, Американы көрүп, доллар калмап калган кыздар башкача көрүнүп калгандай сезилет. Мен эле ошондой ойлоймбу. Күнү-түн жол, уйкудан туруп кайра эле жол. Трактан да жадайт экенсиң. Азыр Америкада айс деген бале чыкты. Америкада досуңа чалып айс дегенди билесиң десең, чочуп кете турган болуп калдык. Группаларда болсо, мына Waystationn'da айстар жүрөт. Тегил Waystationn'da инспекшн кылып атат деп жүрөктөн үшүн алган маалыматтар. Бул жактагылардын баарын кыялы, сотумду утуп алсам экен деп жүрүшөт. Кыргызстандагылар болсо гражданство алдыңбы деп сурай беришет. Алар ойлогондой баары тому жери болуп кетсе гана. Урматтуу Садыр Жапаров, мен быйыл грин-карта аламбы же албаймы дегенде эле болуп калды. Кээде түшүмдө Кыргызстанга кетип калып, грин-карта алай эле келем го. Эмне кетип калдым деп чочуп ойгонуп кеткен учурлар көбөйдү. Бирок баардыгына Аллага чексиз шүгүр. Альхамдулилlah. 6 сан маман, жумуш бар, гроздор жакшы болуп атат. Мыктыбек экспресске дагы чоң рахмат. Кандай жарык?